бир аз политикадан алысыраак болуп кеттим. Ошондуктан жогорку кеңешке келгенден кийин көптөгөн жаңылыктарды көрдүм, көптөгөн өзгөрүүлөрдү байкадым. Бирок өлкөнүн өнүгүшүндө мындай бардыгы идеалдуу болбойт экен да. Ушул акырындап өзгөрүүлөр болот экен да. Өзгөчө мисалы алимент боюнча мыйзамды өткөрүш үчүн менде 2 жыл кетти да. Эмне үчүн? Анткени көптөгөн мындай тоскоолдуктар болду. Ишкананын жетекчилигине коюлган адам соттолгон жана ушул зөөкүрлүк боюнча соттолгон экен да. Анан менимче Кыргызстандын бирден бир байлыгы бул сөз эркиндиги. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, бүгүн биздин студиябызда тет-а-тет программабызда конокто Жогорку Кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева болмокчу. Айсулуу айым, саламатсызбы? Кош келдиңиз биздин студиябызга. Айсулуу айым, эми буюрса Жогорку Кеңеш ушул жуманын аягы менен жайкы эс алууга чыккан жатпайсыздарбы? Анан артты карап кылчайып бир жылдын жыйынтыгын чыгарып жатсаңыздар керек. Ошолор боюнча айтып өтсөңүз, кандай мыйзам долбоорлору кабыл алынды, негизи эмнеге жеттиңиздер? Жалпы мен үчүн жарым жылдай эле болду, анткени депутаттык мандатты алганыма ушул 4 айдай болду да. Анан ушул 4 айдын ичинде көптөгөн жумуш жасадык, бир нече мыйзамдардын үстүнөн иштеп атабыз. Өзгөчө ушул алимент боюнча мыйзамды кайрадан карап, кайрадан ушул кемчиликтерин жоюп, ушул карызкорлор менен иштегенге мындай туура жолдорду таап, бизде болгон ушул эл аралык тажрыйбаны карап, ошону колдонолу деген оюбуз бар. Бир нече фракцияларды өткөрдүк, ошол өзгөчө пробация жөнүндө, анткени коомчулукта пробация жака аябай көп нааразычылыктар болуп атат. Анткени көптөгөн зөөкүрлөр тилекке каршы ошол жаңы кодекстерге таянып, зордуктап кетсе дагы пробация менен чыгып кетип атышат да. Анан көп өзгөрүүлөр болуптур. Мен жок болгончо депутаттык мандат алганга чейин чынын айтсам ушул кыздуу болдум. Рахмат. Үчүнчү 3 балалуу болдум. Анан ошо менен элек болуп, бир аз мындай көп новосттерди карабай, бир аз политикадан алысыраак болуп кеттим. Ошондуктан жогорку кеңешке келгенден кийин көптөгөн жаңылыктарды көрдүм, көптөгөн өзгөрүүлөрдү байкадым. Өзгөчө мен сыймыктана турган жана мага жаккан ушул Минздравда болгон мындай өзгөрүүлөр деп айтсам болот, анткени мурун бизге көптөгөн кардарлар, ушул сахарный диабет менен ооруган кардарлар кайрылышчу. Ушул сахарный диабеттен инсулиндин сапаты өтө төмөн, анан ошону бирок мурун мыйзамда ушундай мүмкүнчүлүк жок болчу да, жакшы сапаттуу жана бюджетте мүмкүнчүлүк жок болчу жакшы сапаттуу инсулин алганга. Анан ушул сапаттуу инсулинге өткөнгө көптөгөн акчаны ошол нукка буруп, ушул здравоохраненияга болгон акчаны жумшап атканын көрүп мен аябай ыраазы болдум, анткени биздин көптөгөн жарандарыбыз тилекке каршы сахарный диабет менен ооруп, инсулинди жаман сапатта инсулинди алышат. Сахарный диабет менен ооругандардын 30% гемодиализ алып баштайт да. Анткени инсулиндин сапаты да өтө жаман болчу. Бүгүнкү күндө ушул жакшы сапаттуу инсулинге өтүштү. Анан ушул көптөгөн жакшы өзгөрүүлөр болгонуна күбө болуп, мен ичимен сүйүнүп атканмын, чынын айтсам. Бирок сөзсүз түрдө жаман жактар да бар.
бирок өлкөнүн өнүгүшүндө мындай бардыгы идеалдуу болбойт экен да. Ушул акырындап өзгөрүүлөр болот экен да. Ошо өзгөрүүлөр бар деп айтып атпайсызбы? Сиз буга чейинки созывда дагы депутат болуп келгенсиз да. Анан салыштырып өтсөңүз, мисалы, мурунку созывды кандай иштечү эле, азыркы созывдын жогорку кеңештин составы кандай болуп атат? Мындай маанилүү бир окуяларда өзүнүн позициясын билдирип жатабы? Ошолор боюнча айтып өтсөңүз. Мен ойлойм, ушул конституция өзгөрүлгөндөн баштап система дагы өзгөрүлдү деп айтсам болот. Анткени парламенттик өлкө бул мындай эркиндик көбүрөөк болчу деп айтсам да болот. А президенттик ушул системада мыйзамдар дагы көп ушул кабинет министрлигинен демилгеленип, президент жактан ушул көптөгөн мыйзамдар келет. Анан ошолордун бардыгын мурун мисалы андай жок болчу. Анан президенттик форма болгондуктан көптөгөн мыйзамдар колдоо табат да. Анан эгерде мындай терс жактары бар болсо дагы катуу көп мындай талкууланбай калды да. Мурун мисалы мыйзамдарды ким чыгарса, кандай болсо, өзгөчө мисалы алимент боюнча мыйзамды өткөрүш үчүн менде 2 жыл кетти да. Эмне үчүн? Анткени көптөгөн мындай тоскоолдуктар болду. Анткени бул мыйзам көбүнчө мындай мырзаларга тийиштүү, алардын жоопкерчилигин көтөрүү боюнча мыйзам да. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө мисалы кээ бир депутаттар демилгелеген мыйзамдарды башка мындай депутаттар демилгелесе, кандай десем, ушул кайсы партия бийлик партиясына таандык болсо, анда шыр эле өтүп кетет да. Бирок мурун деле ушундай көрсөткүчтөр бар болчу. Мисалы ата мекенден демилгеленген мыйзамдар болсо, кээ бир учурларда өтпөй калчу да. Бирок ушул бийлик партиядан демилгеленген мыйзамдар шыр өтүп кетчү. Бүгүнкү күндө дагы ошондой көрсөткүчтөр бар. Анан мындай көбүнчө мен байкаганым бир нерсе болуп атат. Мисалы жогорку кеңеште дагы бүгүнкү күндө ушул Face ID болуп, ар кандай ушул ар бир депутаттын жумушка чыкпаганы үчүн регламент комитетине ушул кагаздар даярдалынып, сөзсүз түрдө талап коюлат да. Эмне үчүн келбедиң, кайсы себептер менен келбедиң? Мисалы мурун 6-чакырылышта андай жок болчу. Ошондо мындай айтсам болот да, тартип күчөдү. Анан кээ бир мыйзам долбоорлор мындай жеткиликтүү талкууланбай калып жатат деп айтып атпайсызбы? Мисалы, кайсы мыйзам долбоорду айтат элеңиз сиз? Бир эле мисал келтире алам, мындай бирден бир мындай яркий пример — уран. Же АТР, мисалы, административдик территориалдык реформаны дагы мындай талкууланбай, экинчи, үчүнчү окууда шыр өтүп кетти да. Бирок биздин жарандарыбыз тарабынан көптөгөн маселелер болуп атат, суроолор болуп атат. Мисалы, бир нече айылдар жоюлуп, алардын аты кандай болот деп, анан мындай эки айылдардын ортосунда, бир нече айылдардын ортосунда мындай аябай чоң чыр болуп атат деп айтсам да болот. Анан ошондой көптөгөн талкуулай турган өзгөчө ушул каржылоо маселеси, көптөгөн территориалдык проблемаларды көтөрө албай, ушул жеткизе албай, анткени убакыт да аз калды. Анан АТРды кеч алып келген себебинен дагы ушул территориалдык реформа муктаж болчубуз. Ал мурунтан эле керектүү нерсе болчу. Ага деле сүйүнүш керек, бирок ушул талкуулаганга көп убакыт берилген жок деп айтсам да болот да. Мисалы, уран кенин казуу боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо таппадыбы? Анын негизи көпчүлүк экологдор каршы чыгып атышат, казбашыбыз керек, экологияга тийгизген зыяны оор болот кийин депчи. Анан сиздин пикириңиз кандай негизи ушул боюнча? Өзү экология бул өтө чоң маселе деп ойлойм. Анан экологияны мындай өтө этият менен карашыбыз керек, жана мындай айёр мамиле жасашыбыз керек да.
Анан ушул экология министрлиги келип ушул комитетте талкуулап атканда айтылды да, ушул урандын, мен дагы ушул Google'дан карап, ушул ар кандай макалаларды окуп, ар кандай видеолорду карап, ушул биздин эле көрсө Казакстанда дагы өтө чоң жана мындай ушул нефттен кийин экинчи орунда урандын өндүрүшү турат экен да. Ушул көрсө алардын дагы тажрыйбасы өтө чоң экен. Анан ошолордун баардыгын карап чыгып, бүгүнкү күндө ушул коопсуздук маселеси бул өтө керектүү жана өтө мындай кооптуу маселе. Бирок ошол эле учурда экология министрлигинин тарабынан айтылган маалымат боюнча чындыгын айта албайм, анткени мен мисалы эколог дагы эмесмин. Анан ушул алар айткан маалымат боюнча ушул бир гана топуракты казып чыгабыз, анан ошону кара балтага жеткиребиз деп айтышты да. Бирок бир өтө чоң жана кооптуу маселе бул Кара Балтада болгону 60 километр, Бишкектен Кара Балтага чейин. Кара Балтада дагы бүгүнкү күндө ушул хвостохранилищалардын, ал жерде афинажный завод бар да. Анан Кара Балтада ушул казылып чыккан нерсени мындай алып чыгышат да, ушул уже уранды. Бирок Кыргызстанда уранды биз чыгарбайбыз деп айтып атышат. Бирок ошол эле учурда ал болгон топурактарды теги Кара Балтага алып барып, ал жерден уже мындай переработкасын баштайбыз деп айтышты да. А Кара Балтада бүгүнкү күндө ушул өтө чоң жана мындай консервация болбогон хвостохранилищалар көп, анткени Кумтөрдөн дагы келген ушул алтындан, иштетилген алтындын калган ушул мындай вредный выбростардын дагы бардыгы ушул Кара Балтада да. Ошондо менин оюмча жана экология министрлиги айткан маалыматы боюнча кооптуу маселе канча көлдө эмес, Кара Балтада болуп атат да. Анткени афинаждык завод, ошону иштетүүчү завод Кара Балтада. Бирок эмнегедир социалдык тармактарда жаңы ушул уран маселеси көтөрүлүп атканда көлүбүздү жоготуп алабызбы деген сыяктуу пикирлер көп айтылбадыбы? Анан эмнеден улам андай пикирлер болуп атат да? Өзү уран бул радиоактивный вещество да, анан аны дагы эч качан унутпашыбыз керек. Анан бирок ушул кабинет министрлиги жана ушул экология министрлиги алар айтып атышат, бизге урандын кереги жок, жана биздин жерибизде урандын концентрациясы өтө чоң эмес да. Ушул титано-магнетит керек деп айтып атышат. Анан экология жагынан эч кандай бузулуулар болбойт, анткени биз бир гана казып чыгабыз, бирок казганда анын зыяны тийбейт, а переработка кылганда ошондо зыяны тийиши мүмкүн деп айтып атышат да. Ошол себептен бүгүнкү күндө мисалы кандай экологиялык абалга алып келиши мүмкүн деген суроону берсек, чынын айтсам мен билбейм. Бирок бул радиоактивный вещество, аны биз унутпашыбыз керек да. Биз парламенттик өлкөдөн президенттик өлкөгө айлангандан баштап президент өзү айткан, толук жоопкерчиликти өзүмдүн мойнума алам деп. Анан Садыр Нуркожоевич ушул конституция өзгөрүлгөндөн кийин, өзүнө толук жоопкерчиликти алгандан кийин парламентке кайрылганда дагы бардыгы ошону белгилеп кетишет да. Дайыма ушул мурун мисалы ар бир мыйзам талкууланып, суроолор берилип, бүгүнкү күндө дагы талкуулап атабыз, суроолорубузду берип атабыз. Бирок мурун жоопкерчиликти тең бөлүшсөк, бүгүнкү күндө жоопкерчиликти президент мойнума алам деп ушул каяка барбаса ошону баса белгилеп кетет да. Анан ушул бизден бир гана колдоо керек болуп атат деп дайыма айтышат да. Анан ушул алтын кендерди дагы иштеткенде, уранды да иштеткенде өзгөчө ушул уран боюнча маселе турбайт деп айтышты да, анткени ал жерде ушул көптөгөн титано-магнетиттин
иштетишибиз керек, ошодон пайда көрөбүз деп айтып атышат да. Бирок урандын көрсө биздин почвабызда өтө мындай бай деле, байлык деле жок да. Урандын концентрациясы өтө деле чоң эмес деп. Анан мен ойлойм, эгерде президент толук кандуу өзүнө ушул жоопкерчиликти алса, бүгүнкү күндө парламент ошого жол түзүп берип атат да. Жана бүгүнкү күндө ушул кайсы каржы булактары бар болсо, ошолорду мындай иштетип жана иштеткенге жана акчаны тапканга бизге ушул жол түзүп бергиле деп суранып атышат да парламенттен. Ошондуктан парламент толук кандуу ушул колдоосун көрсөтүп атат да. Жакшы, негизи эле бийликтин жасап жаткан иштерине кандай баа бересиз? Ошол эле учурда жетишкендиктери, кемчиликтери тууралуу айтып өтсөңүз. Мен ойлойм, мисалы Бишкекти эле карасак, бүгүнкү күндө мен бүгүн бияка келатып кечигип келдим. Эмне үчүн? Анткени Бишкектин жарымы жабык. Эмне себептен? Анткени ушул бүт жолдордун баардыгы ремонт болуп атат да. Анан Бишкекте менин оюмча бир дагы жолу мындай болгон эмес. Анткени бир гана Бишкекти алсак, өндүрүш жагынан көптөгөн заводдор ачылып атат, көптөгөн ишканалар ачылып атат. Ушундай кичинекей эле мен сизге жана баса белгилеп кеткендей, инсулин боюнча маселе. Бул чындап эле бир дарыдан көрсө адамдын ден соолугуна тийгизген таасири өтө чоң да. Анан ушундай жетишкендиктерди көрүп сен сүйүнөсүң. Эмне үчүн? Анткени ушул өлкөң өнүккөн сайын бир жолдор жасалса дагы сүйүнөт экенсиң. Эмне үчүн? Анткени көп жылдан бери мисалы каралбаган маселелер акырындап чечилип келатат да. Анан акча чындап эле баардык нерсеге акча керек. Бүгүнкү күндө мындай айтсак, дарыны алгандан баштап ушул жолду курууга чейин баардык жагынан биз акчага муктажбыз. Анткени ал жерде жумушу дагы бар, материалдары бар. Анан мен мисалы Минфинди көрүп алып азыр сиз жакка түшүп баратып, Минфинди сонун ремонт кылып коюптур. Ошонун баардыгын көрүп, биздин мисалы Ала тоо аянтыбызды карасак, реконструкция болуп атат. Жогорку Кеңештин маңдайында фонтанды жасатышты. Анан ушундай кичинекей нерседен мындай байкашыбыз керек, баа беришибиз керек. Чындап эле көп мындай жетишкендиктер жана өзгөрүүлөр болуп атат. Аны да мындай болгондой айтыш керек деп ойлойм. Сөзүн угун азыркы саясий окуяларга бурсак, кечээ жакында эле ушу президент кабар агенттигине интервью берип анда айтпады ушул Бакеев апрелчилерге фабрика куруп берүүнү убадалаганын, ал үчүн мамлекет жер бөлүп бергенин айтты да. Анан деги эле мындай жагдай эмнеден кабар берет? Мен ойлойм, өзү бир гана мындай өтө чоң окуя болгон да бул апрельский революция, баарыбыз дагы эле эсибизде бар. Анан бирок ошол эле учурда бир нече революциядан өттүк го. Анан апрельчилердин көптөгөн талаптары аткарылды. Бирок ошол эле учурда ушул окуяга келсек, ушул 1-2 күн болду окшойт. Темирлан Султанбековдун апрелге болгон маегин көрүп, ошол жерде ушул ишкананын жетекчилигине коюлган адам соттолгон жана ушул зөөкүрлүк боюнча соттолгон экен да. Анан мен ойлойм, андай адамдарды мындай жакшы проекттерге жолотпош керек деп. Эмне үчүн? Анткени кичинекей кызга колу көтөрүлсө, бул өтө жаман көрсөткүч. Ал жер ушул апрель революциясынын революционерлердин арасында өтө татыктуу адамдар бар. Анан ишкананы курабыз, жерди бөлөбүз деген идея жаман эмес, жакшы. Бирок ошол эле учурда андай ишкананын башчылыгына мен ойлойм, ага татыктуу адам табылыш керек, башка адам. Анткени биз зөөкүрдүн колуна ушундай чоң ишкананы
берсек, ким билет, бул деле бийлик да турабы? Чоң ишкананын башында турган адам ага биринчиден татыктуу эмес, соттолгон адам. Анан ошол эле учурда андай иш-чараны мен ойлойм, мындай бийликти көтөрө албайт. Анткени ушул өзүнүн ал жетекчиликке койгон адам өзүн зөөкүрлүк жакты көрсөтсө, кантип чоң ишкана менен ушул жүздөгөн адамдарды жетектей алат. Өзүн мындай колунда кармай албаса, башка бирөөнүн баласына кол салса, бул өтө жаман көрсөткүч деген ойломун да. Анан ушундай ишканаларды өтө этияттык менен курганда дагы, ушул башчылыгын аныктаганда дагы мындай өтө этият болуш керек да. Анткени мен билгенимен өтө көптөгөн жарандар нааразы да. Идея жаман эмес, идея жакшы, бирок ким башына коюлса дагы бул деле өтө чоң маанилүү маселе да. Анан ушул Бакиевдер менен апрелчилердин элдешүүсү аларды кайсы бир деңгээлде реабилитациялоого жол ачып койбойбу? Өзү мындай Бакиевдердин мындай сиз айтып кеткендей актоо маселеси мындай көп аракеттерди көргөн деп айтсам болот да. Анан ушул ишкана менен ыраазы болушабы ушул биздин революционерлер, ал башка маселе. Бул ушул актоо маселеси дагы эле көптөгөн биздин жарандар нааразы. Анткени бул биз бир гана апрелдик революционерлерге таандык маселе эмес, бул бүткүл Кыргызстанга таандык маселе да. Өзү актоо маселеси, мисалы президент, мурунку туңгуч президентибиз Аскар Акаевич дагы ушул акталып келди. Анан мен ойлойм, ушул четте жүргөн, бирок мурунку президентибиз Курманбек Салиевич Бакиев дагы келгиси келип атат окшойт да. Анткени ар бир адам мындай өзүнүн өлкөсүнө, мисалы мен башка чет өлкөгө чыгып кеткенде, Кыргызстанга келгенден өзүмдү ушунча эркин сезем да. Анан ушунча сүйүнөм да. Любой адамдын өзүнүн мекенине келгиси келет. Мен ойлойм, ушул Бакиевдер деле өз өлкөсүнө келгиси келет, бирок соттук иштер бар, соттук чечимдер бар. Ал кандай болот, ал мындай акталса дагы, ишкана курулган күндө дагы эл кечиреби же кечирбейби, бул элден сураш керек деген ойдомун да. Анан негизи ушул маселе Кыргызстандын саясатына кандайдыр бир деңгээлде таасирин тийгизеби? Өзү мен байкаганыман кыргыз эл өтө кечиримдүү эл. Анан мен ойлойм, балким ушул бир гана ишкана ачылганы менен эмес, бирок ошол эле учурда мындай аялын жоготту, көптөгөн мындай сын пикирлерди укту, канча жыл четте жашады. Мен ойлойм, ар бир адам өз өлкөсүнө келгиси келет да, өз өлкөсүндө жашагысы келет. Кандай саясий ушул өлкөбүз ичинде биздин жарандарыбыз канчалык ушуга даяр, мен аны айта албайм, чынын айтсам. Анткени дагы эле көптөгөн жарандарыбыз нааразы. Келиши керекпи негизи Кыргызстанга? Мыйзам бардыгына тең болуш керек деген ойдомун. Анткени анда мыйзамдын не кереги бар? Эгерде мыйзам иштебесе же бирөөгө иштесе, бирөөгө иштебесе, анан мындай адам жоопкерчиликти сезбесе,
анда мындай мыйзамдуулукка жакпаган нерсе да. Андан бул мисалы сиз мас болуп рульга отуруп алсаңыз, бирөөнү мисалы басып кетсеңиз машинаңыз менен мындай сүзүп кетсеңиз, анан ал адам каза болсо, сиз ошол жерден качсаңыз дагы, качпасаңыз дагы жоопкерчиликти тартышыңыз керек да. Биринчиден ичпешиңиз керек, мас болсоңуз рульга отурбашыңыз керек. Анан бирок бирөөнүн ушул жашоосун алып кетсеңиз, ага жоопкерчилик тартышыңыз керек. Ошол үчүн ким болбосо дагы, мурунку президент болсо дагы, жөнөкөй жаран болсо дагы мыйзамдын астында жооп бериш керек деген ойдомун да. Жакшы, анан кемпир абад маселеси боюнча 1 жылдан ашык убакыттан бери кармалып жаткандар акталбадыбы? Үй камагына чыкты. Анан мындан улам ушу бизде сот системасы жакшырды деп айткандар дагы болуп атат да. Негизи эле Кыргызстанда сот системасы кандай иштейт? Сот системасы ар кандай иштейт. Кээ бир учурларда чындап эле мындай адилеттүүлүктү талап кылсаң дагы кээ бир сот чечимдерге нааразы болосуң. Кээ бир учурларда мисалы биздин ушул Кемпир абад боюнча соттолгон окуя боюнча соттолгон биздин жарандарыбызды карасаңыздар, толук кандуу акталышты. Ал өтө жакшы көрсөткүч болду деп айтсам болот. Анан баарыбыз сүйүндүк аны көрүп. Бирок ошол эле учурда ар кайсы жарандарга тилекке каршы ар кайсы чаралар көрүлүп атат да, көрсөтүлүп атат. Анан кээ бир учурларда көптөгөн мындай коррупционерлер мисалы мындай акталып кеткен да күндөр болгон, эркиндикке чыгып кеткен да күндөр болгон. Анан менимче Кыргызстандын бирден бир байлыгы бул сөз эркиндиги. Анан бирден бир байлыгы бул ушул эмне үчүн мынча жыл биздин каныбызда окшойт. Ушул эркин качан өзүбүздү эркин сезебиз? Ушул бизде сөз эркиндиги болгондо. Ошол үчүн сөз эркиндиги биздин өлкөбүздө өтө маанилүү да. Учурда сөз эркиндигинин абалы кандай? Себеби мисалы журналисттер айрым камакта отурушат. Ошол эле учурда Аскат Жетиген акын камакка алынды. Өндүрүш Токтонасаровго 100 000 сом айып пул салынды. Ушулардан улам Өзү сөз эркиндиги байлыгыбыз болгондуктан ушул мен ойлойм бул дайыма сөз эркиндиги бизде мисалы биз жогорку кеңеште иштегенде көптөгөн ушул журналисттик иликтөөлөрдөн кийин көптөгөн мисалы кымбат баалуу закупкаларды токтотконбуз. Көптөгөн коррупциялык схемаларды ачыкка чыккан. Анан өзү бийликтин бир бутагы деп айтып коет го СМИни. Мен ага толук кандуу кошулам, анткени көп учурларда ошол эле зордук зомбулукка болгон окуялар кантип аныкталып чыккан, анткени СМИ аны көтөргөн. Кантип көптөгөн зөөкүрлөр өзүнө таандык жоопкерчиликти тарткан, анткени аны СМИ чыгарган. Анан ушундай учурлар өтө көп болгон жана мен ойлойм өтө мындай жакшы жактары да бар. Бирок кээ бир учурларда биздин жарандарыбыз өзгөчө ушул журналисттерге болгон мындай мамиле мен ойлойм бир гана ушул отуруп чогуу талкуулаш керек да, эмне үчүн, эмне себептен болду. Анткени эгерде балким ал туура эмес маалыматты жарыялап атат, анда мындай түшүндүрүү жумуштарды жүргүзүп эле эркиндикке чыгарса болот. Анда бардыгын түрмөгө отургузганы мен ойлойм бул туура эмес, анткени ар бир адамдын мындай өзүнүн ой пикири бар да. Анан ой пикирин айткан үчүн жоопкерчиликке тартылбаш керек, анткени
ар бир кыргыз жарандын ою бул Кыргызстандын өнүгүүсү, алдыга умтулуу, туурабы? Сөз эркиндиги бул маселеде өтө чоң роль ойнойт да. Жакшы Айсулуу айым, ушуну менен маегибизди жыйынтыктайлы. Келип убактыңызды бөлүп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова болдум. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.